Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз таква бололу. Кудайым таквалыкка, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын астына чыгат эле: "Усикум ва нафси би такваллах." Менин өзүмдүн нафсимди жана силерди Алладан коркууга чакырам. Алладан таква болууга силерди осуят кылам деп пайгамбарыбыз сөзүн баштайт эле. Бардыгыбызды Кудайым Алладан корко тургандай сезим берсин. Аллахым ибадаттарыбызга жардам берсин. Аллахумма а'инна ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик деп алымдар дуа кылса, биз жаш кез, бала кез маанисин түшүнсөк деле мунун чыныгы маанисин түшүнбөй жүрүппүз. Урматтуу бир тууган, Кудайым мен сени эстегенге, дайыма зикир кылганга, мен бай болсом да сени эстеп жүргөнгө, кедей болуп көчөдө калсам да эстеп жүргөнгө, бийликте отурсам да сени эстеп турганга, көчөдө бомуш болуп калсам да сени эстеп турганга, оорусам да сени эстегенге, соо болсом да сени эстегенге жардам бер деген сөз. Урматтуу бир тууган, биз кедей кезибизде эстейт экенбиз. Муктаж болуп калса Кудайдан сурап, бир аз чөнтөгүбүзгө бир 10 000 сом түшүп калса Кудайды унута баштайт экенбиз. Инсан баласы ошондой. Бирок Аллахым мени кандай учур болбосун сени эстегенге жардам бер. Ва шукрик, сенин берген ниматыңа, ушу бастырып атканыңа, таравихке алып келип атканыңа, үйүмдөгү берип аткан ырыскыңа, бала чакама, акылыма, бардыгына Кудайым шүгүр кылууга жардам бер. Ва хусни ибадатик, сага акысы менен ибадат кылганга жардам бер деп дуа кылышат эле. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз дуа кылалы. Мына кадыр түндөрдү тозо турган күндөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте кадыр түндү, лайлатул кадырды ушу Рамазандын акырындагы так күндөрдөн издегиле дептир. 21, 23, 25, 27, 29 күндөр ушу акыркы күндөрдө издегиле деп. Урматтуу бир тууган, бардыгыбызды кадыр түнгө жолуктурсун. Алла Таала дуаларды кабыл кыла турган түндөр. Лайлатул кадри хайрун мин алфи шахр. Бизде, урматтуу бир тууган, ушуну да эсибизден чыгарбайлы. Бардыгыбыз мечитте келгендерде ар кандай ол бөлүнүп, бул сахих эле, бул заиф эле, бул хадис мындай эле, андай эле, койчу хадисти сенден калбайт. Хадисти алымдар коюп берген кандай экен. Ага убара болбочу бир тууганым. Чуркап барып Google'дан 4 хадисти көрүп келе калып бир жерге шейх болбочу. Көжөн ибадатыңды кылчы, илимиң жетпейт ага. Фатиха оку десе, астырып Фатиха оку десе окуп бере албайт. Анан келип адамдарга хадис үйрөтүп калдык. Урматтуу бир туугандар, ал алым болуш үчүн, ал мазхабтарды айырмалаш үчүн 50 жылдап, 60 жылдап окуп атышат адамдар, көрдүңүздөр. Ошон үчүн алымдарда сөз бар. 10 жыл окуйт, адам алым сезе баштайт. 20 жыл окканда жоо илимим жок деп баштайт. 30 жыл окканда менден дагы илимсиз адам жок экен деп баштайт деген адамдар. Урматтуу бир тууган, 2 хадис окуп интернет алым болбойлу. Көрдүңүздөр, ар ким ар кайсын айтып койсо, биздин өзүбүздүн Орта Азиянын, өзүбүздүн Кыргызстанда жашаган канча улут болсо, өзүбүздүн менталитет, өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Биздин атабыз кармап келаткан Ханафи мазхабыбыз бар, биздин акыйдабыз бар, биздин үрп адатыбыз бар. Биз араб болуп кете албайбыз. Башка түрк, башка Пакистан болуп кете албайт экенбиз. Биз өз адаттарыбызды сактайлы. Ошо арабтар Меккеден келбей, силердин ошо адатыңар, тазалыгыңар, дастаркондо отурганыңар, мечиттеги бу тарбияңар биз үйрөнүшүбүз керек силерден деп атат. Урматтуу бир тууган, антип үйрөнөлү деп ар жак бир жакка чуркабайлы. Бардыгыбыз ошо биздеги калк, биздеги карасаңыз, бизде ушу жашап аткан Орта Азия чөлкөмү биздин ушундай тарбияны ата баба таштап кеткен тарбия эң чоң тарбия экенин унутуп калбайлы. Бардыгыбыз бири-бирибизге ынтымактуу бололу. Аллахым күнөөлөрүбүздү кечир деп дуа кылалы. Кудайым күнөөгө жолотпо деп дуа кылалы. Аллахым берген ниматыңа шүгүр кылышты насип кыл деп дуа кылалы. Кудай сактасын. Ушу күндөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: Рамазан айында ким күнөөсүнөн жуула албай калса, жалкоолук кылып, кайдыгер мамиле кылып, ушу кенебеген мамиле кылып атып, күнөөсүнөн жуула албай калган адам Алланын рахматынан алыстасын дейт. Урматтуу бир туугандарыбыз, бардыгыбыз тооба кылалы. Тообаларды Кудай Таала 2 жерде кабыл кылбайт. Бирөө жаның келип гарага келгенде, ушундай жаның чыгып калганда, кафир дагы, дүйнөдө мен деген атеист дагы, мен деген бетбак дагы Кудайлайт экен. Андай бизге бардыгыбыздын башыбызга келет. Жан кандай чыгат Кудай билет. Алымдардын баары пайгамбарыбыз да Кудайым өлүмдүн ачуулугунан сакта дейт эле. Алымдарыбыз да ошондой дейт эле. Көзүбүз менен көрүп атабыз. 10 жыл төшөккө, 10 жыл пастелге жаткан кишилерди көрдүк. Кудайым 10 мүнөт жаткырбасын.
Allah Taalam bardığımыздın altı sanımızды aman kılıp dursun. Bardığımız uşunu tileneli. Kudayım bul dünyada jaman gün görsetpe dep siydigine çılanıp özünün zarasını, özünün butları çirip жатkanlar da var. Hurmatlı bir tuğan, Kudayım андай taqdırdı berbesin. Bardığımız dua kılal. Kudayım şükür, bastırganına şükür, jep atkan nanıma şükür dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste erteң menen kim oygonso, kolu butu iştep atsa, akılı ordunda bolsa, özünün şımın özü giygендей darameti bolup atsa, eşikке çıksa, eşikte darbazan atsa, uşunday ok atılуу jok, bomba jarılgan jok, adamlar tınçlıkta bolsa, үйüne girse bir gün jegidey azığı bolsa, al adam bilip alsın, al adamga dünyanın içindeki bardık narsa maga beriliptir dep bilsin degen. Bizdin en jaman jaşaganыбызda 5 gündük azıgыбыз bar. Butuğuz menen basıp жүрөбүz. Esте десең 20 жыл мурунку окуяңды эстеп атасың. Карасаңыздар, көчөбүздө тынчтык, Кудайга шүгүр. Согушкан эч ким жок, башка жок. Урматтуу бир тууган, анан дагы шүгүрдөн чыгып кетсек, Алла Таалам валайин кафартум ин азаби лашадид. Менин ниматтарымды көзүңөр көрбөй куфурлук кылсаңар, менин азабым өтө катуу деген. Алланын азабына дуушар болуп албайлы. Баарыбыз бир тууган бололу, биримдик бололу. Иннамал муъминуна ихва. Момундар жүрөгүндө иманы барлар bir ata bir eneden төрөлгөндөй бири-бирине bir tuğan деген. Bir tuğanыбыз тыгыбызды унутуп калбайлы. Алла Таалам сандарыбызды көбөйтсүн, мечиттерибизди толтурсун. Ким эмне ниет кылган болсо Кудайым кабыл кылсын. Орозолордо наристе бала энеден туулганда кандай күнөөсү жок болсо, так ошондой күнөөсүз чыгууну, дуаларыбыз кабыл болуп чыгууну, тообаларыбыз кабыл болуп чыгууну, Аллага жакын болуп чыгууну Кудай Таала насип кылган болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.